Аксы району Акжол айыл аймагы, Кызыл Бейит айылы. Талай ушул айыл экен. Саламатсыздар урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз Кызыл Бейит айылына келдик. Албетте Кыргызстан эгемендүүлүктү алганы 28 жыл болсо, ушул аралыкта эсептелүү айылдарга жарыктык жеткирилген эмес. Бул айылда да жарыктык жок, жада калса жолу да жок. Жол кандай болду экен мен силерге көргөзөм. Бизден алыстаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алда. Кеттик, талай. Машиналар iş yerге токтойт. Бул кайыкчыга үй салып берген. Мына жерден мына кайыкка отуруп, секин тиги өткө 1 километрдей сүзүп өтүп кетебиз. Ушулар менен кетет экенбиз да? Азыр кайсына чыгабыз? Носунабы? Паромго чыгабыз. Паром. Моторлууна. Колтуу эмеспи? Кичине чочулап турам. Кудай сактасын. Абадан жасап. Assalamu алейкум. Келдик. Assalamu алейкум. Arkadaşlar. Geldik. Şu Kızılbe. Ошол жака сапар алдык эми. Жол мына, батыр мына. Өтөбүз. Жүрүңүздөр анда чогул өтөлөр. Сиздер да ошол жака да. Ошак бар. Кандай жапайка. Байлапа. Тынч бар, Кудай шүгүр. Келгениңерге сүйүнсү. Өзгөчө айылга сапар алдык биз. Мынакей. Башталыш эле кызык болуп атат. Суу менен өтөбүз азыр. Жолу ушу, суу. Мына биз сүзүп бараткан Нарын дарыясынан айыл эли ары бери сүзүп өтүп, тиричилигин өткөрөт. Бул кайык сымал паром. Судан өтүүчү негизги транспортту мындан 12 жыл мурун жасалып ишке түшкөн. Жарамдуу кепилдиги 10 жылга деп берилген суу техникасы азыркы учурда убактысынан көп иштеп, кооптуу абалда. Кайрадан жаңылоо муктаждыгы бар. Бул жердин суусу тереңдиги 150 метрдей болуп, кооптуу болуп, Күрүпсай кеси курулгандан кийин ушундай суу толгон. Бул жерде адамдар чөгүп өлгөн учурлар да болгон. Агалар, айтсаңыздар, жайында деле мындай түйшүктүү экен да, өтүч. Кышында кантесиздер эми? Бул жерде действительно азыр сен айтып кеткендей, ар кандай кырсык болуп адамдар каза болгон учурлар болгон. Эң акыркысы 2003 жыл болгон. Ошондон бери 2004 жылы аракет кылып дәл ушул мына техниканы паром деп атап, мен да жаш бала элеген ушул жерде чогуу аракет кылганбыз. Ушул айылдын тургуну Айдын деген жигит болуп, Арис уюму жардамга келип, бир 250-300 миң сом тегелеген ушул техника курулган. Элдин салымы болгон. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин бир да кырсык боло элек, Кудай сактасын. Болбой эле койсун. Эле мурда жанагы мынтип Кайык менен, кайык айдап жүргөн учурларда действительно бир чоң кырсык болуп 8 адам бирдей чөгүп кеткен кайыгы менен кошо. Анан да бирден экиден андан мурун дагы ушундай сулуучалар болуп бир 20дан ашык каза болгондор болгон. Анан азыр акыркы күндөрү жакшы, Кудай кааласа. Кырсыктын бетин нары кылсын. Жакшы анда. Мына жээке дагы жакындап калдык го.
20 чакырымдай жол жүрүп, айылга кирип калдык. Айыл ушул жерден башталат. Мындан алдын 1-2 түтүн үйдү гана көрүп калбасаң, бул айыл 4 көчөдөн турат. Чат көчөсү, Кызыл Таш, Кургокту көчөсү, анан Карабагыш деген. Аба, айтсаңыз, бул айыл эмне себептен Кызыл Бейит айылы деп аталып калганда? Kızıl Beyit balam beri şu Kıtaylar menen soğuş bu anası ağam varında çoğun uruş bolğan eken. Çoğun uruşta şehirdeki adamlar teletat düşman ehtiyat bolgular dep aytkanda ular kaçıp baldarın kamap. Baldarın kamap töşke kaçmış beyt. Baldarda emine kılmak ile tiyletti. Anan karaza baldarıyla ait aynekten. Baldarın görüp çağıta sever al kaçkan adamlar o baladına gelet degen bir kas bolğan. Anan vağı geçinde gelevi kaylı vakta gelet. O gelcele baldarı yok böyle yatat. Манас атабыздын убагында коюлуп калган экен, ошондой бир кардуу согуштан улам, Ya. Абанын кулагы бир аз оорураак болгондо байланыштуу катуураак сүйлөгөнгө туура келип атат. Аба, ошол Манас атабыздын убагында коюлуп калган экен да бул эми кардуу согуштан улам, El koyğun. Эл, El. Ne şunça Kızıl Beyitler get kaldı. Şahap etti düşmandık. Ааба, жакшы анда. Kızıl Beyit bulup. Демек бул айылдын тарыхы аябай терең экен да. Tereң de bir yerde. Buna Kızıl Beyit taş. Her yerde ak tuparak yer var. Bunlar o şehirge aparıp gömgön. Anan yine geçeli yakında baldar kazıp tam şu ay böyle kum da bu yer. Dep şu anda boğaz kumura çıkar. Çok kumura dep bu. Onu iki elden ana gazı alatmış. Onu baldar bärin gazı alıp ağa Kıtay altın salgan deşip piyin çıkardı. Altın öyle kum bolup. Anan karalgan başlar çıkıp. Şunday bolğan balam. Аба, эми азыркы күндө бул айылда кыргыздын кайсы уулдары отурукташып калган да? Bilemi aksı karaymış. Aksı. Emi yapı biz geldi. Geldi yürük var. Çok. Boşa geldiğinden taraganmış. Андан арычы? Andan arayımı Сарууга же кайсыга? sarığa aksı kara. Sarı. Жакшы. Sarı uruk. Sarı uruk. Мына ушундай. Balam yetim kalıp soğuş vağında yaş kalıp biske ayta turgan adamlar getip kaldı da. Emi biske maaş 10 karaya oldu açsa oşolorda aytıp berelilik. Emi istele oşol ölgönden algan kiyinki aksakallardan uğup şu söz aytavuz sizlerge. Jet атаны дең, Албетте. Bu balam bu bir yerde çok eme olganda soğuş. Чоң согуш кыргын болгон экен да, Жалал-Абад обласынын Аксы районундагы Акжол айыл аймагынын Кызыл Бейит айылында 400дөй калк 60-тын тегерегинде кожолук жашайт. Деңиз деңгээлинин 1600 метр бийикте жайгашкан жерде элет эли негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Мектеп, ФАП, балабакча, спорт зал, соода түйүндөрү жок. Айыл чачыранды болуп, мелүн климатта жайгашып, кышкысын жылуун, жайкысын салкын. Ең оор көйгөй ушу азыркы айтканда электр энергия. Анан эми бир соц объектилерден бир медициналык бир объекти, ФАП бир ошо окшогон бир нерсе салынып калса, анан мектеп болгон илгери. Азырга чейин айтылып калат ушу мектеп болсо жакшы болот эле деп. Анан ушу сайдан деле мугалим жана башка болуп, бирок ушу коңшулаш мына Ыразан сай айылында, Каракөл шаарында, Ташкөмүр шаарында иштеп аткан мугалимдер бар. Ушу сайдан чыгып,
Аны эми ошолор секиин биригип келип бир мектеп салып алсак, эл ушул жерде билим алып да калмак. Анан эми андай да бир чоң ойлор бар. Кудай кааласа бир ишке ашып калса, баягы үйлөрүн таштап, бирин экиин кичине шаарга качып аткандар бир туруп калат го деген ойдомун да, эгер мектеп ушу мына медициналык бир учреждение салынып калса. Бул айылда жарыктык жок. Мына ошентип күндөн энергия алып, жарыктык берген аппараттарды колдонушат. Үйүндө эч ким жок экен, азыр бул жакта дагы үйлөр турат. Менимче ошол жактарда да ушундай аппарат болсо керек. Барып көрөйүн азыр. Анан кенен маалымат беребиз. Эмне үчүн свет жок? Бул аппараттар кантип алышты, каяктан келди? Бирөөнүн жарымды көрүп калсам, сүйлөшүп көрөлү. Ой, кандай сенчике? Кандайсың? Жакшысыздарбы? Ой, салам алейкум. Келгиле. Келдик. Кандайсың? Жакшысызбы? Каерден келдиңер? Оштон келдик, ЛТР. Мен айылым көрсөтүүсүнөн. Билесиз да? Атым Казбек. Жакшы. Сиздин атыңыз ким болот? Мен атым Гүлчара. Гүлчар ага, ушул айылдын жашоо турмушун бир чагылдырайлы деп келдик. Анан жанагы бир жарыктандырууларды коюп берип турго, күндөн энергия алганды. Ошону бир көрөйүн деп. Сизде барбы? Бар. Кайда? Тамга койдуңузбу кайда? Жерде эле турат бекте. Жерге эле коюп койгонсуздарбы? Кайсы жакта? Бул жерде. Көрсөк болот да? Болот. Жүрүңүзчү. Мына Казбек жанагы бизге берилген солнечный аппараттар ушулар. Ушундай 50 аппаратты былтыр айыл өкмөт менен айыл өкмөтү сүйлөшүп ушул айылга ушу солнечный аппараттарды Азия өнүктүрүү банкынан бизге алып берген. Бул жерде 68 кожолук эл жашайбыз, могу айылдын ичинде. Ошонун 50-үнө ушундай ар бир үйгө аппараттар жеткен да. 18-ине ушул быйыл жакын арада беребиз деп убадалашып атышат ушу Азия өнүктүрүү банк. Буну каалагандай кылып коюп койсо болобу, жерге деле койсо болобу? Жерге деле койсок болот. Мунун өзүнүн буттары бар. Аны кадап туруп мындай ыңгайлуу жеке күн неметкен жерге алып барып катып койсок болот да, бекемдепчи. Күнгө каратып ушинтип. Буну былтыр алып берди деп атпайсызбы? Ооба, былтыр алып берди. Анан былтыркы күнгө чейин жарыктык жок. Кандай болду? Былтыркы күнгө чейин эми кыйынчылык эле күндөр болгон да. Ушул 2018-жылдын 15-августуна чейин чырак менен эле жашачы кадимкидей эле. Солярка алып келип, чыракка керосинди куюп, анан кичинекей будан кичинекей жана солнечныйлар кээ бир үйлөрдө бар болчу. Анан мондай да, кичинекей бирок. Анын кубаттуулугу аз болсо керек. Анын кубаттуулугу аз да. Бул 5 лампочка күйгүзүп берет, 2 фонариги бар, телевизору бар, холодильниги бар. Ошол жакшы, бул өчпөйт, иштеп атат буюрса. 1 жыл болуп калды, кудай кааласа эч кандай бузулган жок. Иштеп атат да. Жарактуулугу канча жылга экен бул эми? 5 жылга деп айтышты өзү ушу АБРден келген өкүлдөрү. Ушу 5 жыл гарантия беребиз деди, 5 жылга чейин иштейт деди. Эми бул жерде азыр чындыгында электр энергиясы жок да. Баягы суудан чыккан электр энергиясы жок. Стабилдүү. Анан бул 5 жылдан кийин дагы кандай болот турмуш? 5 жылдан кийин эми болуп калар эми. Мамлекет өнүгүп өссө кичине баары бул айылга свет коюлуш керек да, өзү негизги планы боюнчачы. Муну банк берип атат бизге бекер грант түрүндө эле элдерге жардам кылып. Ушундай аппараттар таркап берип атат да. Эч кандай акча каражат төлөдүңөр? Эч кандай акча каражат төлөгөн жокпуз. Ушу 1 жылга ар бир үйдөгү колдонгон жарандар ушу 350 сомдон ай сайын төлөп беришти да. Айына эмне үчүн 350 сомдон төлөп атасыздар да? Бунун 1 жыл ичиндеги бузулган запчастарына ремонтко деп айтышты да бизгечи. Ушу 50 аппараттын бирөө лампочкасы күйүп кетет экен, же болбосо бир шнур үзүлүп кетет, же болбосо телевизор бузулуп калат, же болбосо холодильник бузулуп калат. Ошол 1 жыл аралыгында элден акча сурабай, ошол бузулган аппараттарды элдер топтоп берген акча менен кайра алып келип бизге коюп берип атышты да. Бузулган учурлар болдубу? Болду, булар эмес, моундай панелдер бузулган жок, тиги аккумуляторлор бузулган жок. Немелер бузулат, лампочкасы күйүп, же болбосо жандай фонариктер, анан телевизорлор кичине, анан холодильниктер бузулуп калат. Аларды тигилер Бишкектен келишип, өздөрү ай сайын келип текшеришкенде элдерге коюп ремонттоп беришип атты да. Бунун аккумуляторлорун көрсөк болобу? Кандай болду экен? Болот, аккумуляторлорун кирип көргүлө, аппараттарын көргүлө, үйдүн ичинде. Жүрүңүз аны көрөлүчү. Макул. Бул жактабы? Ага.
Бүт барым ушул жерде турбайбы? Жарыктык о. Мынабы муздаткыч. Ооба. Өздөрү кошо алып келген экен буну, Өздөрү алып келип беришкен. Ошо жана сиз муздаткычта оңдоп берет, бузулуп калса дегенден бул сиздердин муздаткычтарыңыз кандай оңдойт экен деп таңкалып атпаймынбы? Мынау аккумулятор окшойт анда, Ооба, ушул Казбек аккумулятор деген ушу. Кандай иштейт бул? Мунун иштеши ушу 12 вольт экен, могу холодильник, аккумулятор, могу телевизор ушулардын баарын ушу 12 вольтко ылайыкташтырып жасап беришкен. Эмнеке немелерин сайлат, зарядниктери. Демек, моундай USB кабел сыяктуу эле болот экен да? Ооба, ушундай сайлат. Баары? Ооба, баардыгы. Башка беркин точкасы жок. Эки точкалысы жок? Жок, жалаң ушундай сайлат. Демек, электр жактан Ооба. кооптуу жагда каралган экен да? Ооба. Жакшы экен. 5 лампочкасы бар. Ошо кечинде жарык кылганга. Телевизор жакшы эле көрсөтөбү ушунда? Ооба, телевизор жакшы эле көрсөтөт. Жандырып көрбөйлүбү, кандай болот? Ооба, жандырабыз. Демек, телевизор көргөнгө дагы мүмкүнчүлүк бар экен да? Мүмкүнчүлүк бар, ушу сонарик тартат, 15 канал тартат, баардыгысы бар. ЛТР да тартабы? ЛТР тартат, күндө көрөсүз, ЛТР бар. Тартат жакшы. Зерикпей калыпсыздар да бир аз болсо Жок, да? жакшы да, аябай. Эрикпей? Ооба, кичине кабар көрүп турабыз. Эки жак менен байланышып. Эми, Кудай буйрса, бул айылга да жарыктык келип калсын дейбиз. Ооба, Кудай кааласа. Биз деле ошону көптөн тилегенибиз ошо да. Электр энергиясы болуп калса жакшы да. Эми абайлап иштеттиңиздер эми? Көпкө чейин. Ооба, Кудай кааласа. Эми 5 жылга кепилдигин 5 жылга бериптир эми 5 жыл эмес бир 10 жыл 20 жыл болсо да иштей берсин эми. Жарыктык келип калса деле керки учурда керек болот да. Ооба да. Макул. Рахмат ага, атыңыз Гүлчөрө дедизби? Гүлчөрө өзгөчө атыңыз бар экен. Барайын эми мейли. Үйгө кирип чай пай ичип, Рахмат. Барайын. Рахмат силерге. Жакшы болуптур да, жаңылыктардан кабардар болуп. Эртерди көрүптүрүңүз эми. Көрөбүз да, сөз көрөбүз. Assalamu alaikum. Ой, кандайсыз? Келдик. Эчкилерди карап атасызбы? Курсутун карап коеюн деп сылаңдаган өзү дарылап коеюн деп балдарга чогулуп турдум эле. Булар деле аскаларда жүрөт айдан айын. Ассаламу алейкум. Алейкум кело. Келдик. Саламаттагын. Тезби? Амансызбы? Аманбы, жүрөсүңбү? Жакшы. Келип калдыңарбы? Охо. Ылаңдаган карайын деп атасызбы? Куртун карап, ылаңдагандан укол саябыз. Карап көдөгөн беле жүрүп атат. Кирсем болобу экен, а? Кир, кире. Оо. Азыр бул жакта экен. Кирип асагал. Эшик жаап койлу. Охо, эчкиңиз аябай көп экен. Канча эчкиңиз бар эми? 200 бар булак сулагым менен. 200? Эмне кыласыз? Бул сатасызбы же? Эми турмуш тиричиликке жумшайбыз да, өзүндө сатабыз. Картаңын, башкасын, улактарынан сатып, жашоого жумшайбыз. Анан бунун сүтүн да саап пайдаланылат деп калчу эле да? Саашат. Жайлоого барганда. Саап, жакшы кылып, курут кылышат, май куюшат. Башка малды багыш кыйын берди. Туутту эчкилер. Жүнү туутту буну. Охо. Неме кылсаңыз да, келсеңиз, бул жүнү кандай болот? Тийби? Эми тууталат, эми тууталып келеатыр. Март, апрелге чейин сонум болуп калат туутатын эле. 400 грамм, 500 граммдан түшөт эчки. Буну кандай кылып тарайт да буну? Келсеңиз, Тарай турган өсүм тарактары болот сонун мындай, темир тарактар. Ошо менен тарап алабыз, таптаза кылып жазында. Өзүнүн атайын дарагы бар. Тарагы бар. Ошо менен тарайсыздар. Анан бул бир эчкиден канча туут түшөт? 400 грамм, 500 грамм, жакшысынан 500 түшөт. Эң начарынан 200, 300 грамм түшкөн болот.
ilgari sonun tazaçıkları bolğonda tuğutu. Hazır buzulup ketdi. Onu toğala sağala. İlgari kapkara son sort topturçu da zap bost. Az бул жерде 200дөй эчким бар деп атасыз. Анан мындан канча туут түшөт, канча сомдон сатып аласыз? Yemi tuğutu 400 gramdan verse 80 kilo tuğut düşet. Ha bunu hem bazar arganday. Gede 2000'ge varıp kalat kilogramı. Gede 1,5'dan satıp kalabız. Ага, атыңыз ким эле? Temirbek. Темирбек ага, бул айылда бүт эле баары эчки кармашабы же мал, дагы башка жылкы жануктарын кармайбы? Bakkanga jengil de o canavar hem oşun için göğünceli içki karmaydı verdi. Karamal karmayın dedi çöpücü ait meselesi öte uğur verdi. Gördüңөр bütüle taşın arazı. Yeri yok. Ha, жакшы ага. Койлоруңуз дагы бар экен. Ava. Bir 15-20'dan koy karmayız. Adan aşağı karmayız. О, буларыңыз семиз го, э? Ha. Güzel, öldü de yaylı. Ага, эми кызыгы Aha. бул эчкилерди канча сомдон сатасыз эми мына? Аябай семиз. 4000'ge var hatta. Нолбу, э? Ha. Kazara kaparsın. 4000 son. Өз негизи тыбыттуу эчкилер кымбат деп айтып калат, а? Yemi tuvutun alıp alat da eldir de tuvutun alayın deyip kütetti. Onun için yemi ortaça bağ 3,5-3.000'den öydü ıldı yemez. Азыр эми кайра кой бересиз. Kayta Талалар. koylar hemen askalarga çıkıp bilir. Koylar ылдый да жүрөт. Koyları tüste yüret bağışlar hemen. Кана. Жардамдашайынбы, айдап чыгалыбы? Meni açayım. Сиз эшикти ачың, мен бул жагын айдап чыгайын азыр. Oho atın gümele. Azgı ayda. Çıkar öyle mi? Hoş. Nerede? Hoş. Gel, gel. Hey. Hey. Gel. Hoy, hoy, hoy. Gel. Koy da vay bana, kapatın. Gel. Hoş. Hoş. Мен булар талалап жүрө берет экен эми. Ha, hem geçinde çoğult ağız. İki günde bir günde çoğultup, kurtun karap degende. Аскаларда жүрө берет Hadi эң. günüzlük bolup kurtta odatmalılar eskiler. Baskalar da жүрө беришет. Жатакан азгылы башкан. Мага мына кызык болуп атат мына. Буну бийик кылып жийипсиз го, бул астына эмнелерди коюп койгонсуз? Сере кылгам да жыгачтан. Антпезем уйлар жеп коет кышында. Ha, малдар жеп коет эң. Мына ушинтип, айыл тургундары ага айтмакчы сере кылып, чөптү жийип кышкыга. Ушул жететпи? Bir mal çaçazın. Kalgan jayıttan çıkıp кетет. Талада жүрөт, э? Talada jaylar. Темирбек ага, Oo. сизге чоң рахмат. Aha. Эми мен дагы ар жакта дагы көчөлөрү бар дейт. Бар. Uda kalasın. Silerge de rahmat aydan ayın şunu. Alыс жолдо, кыйынчылык жолдо эшегими ватып келгениңерге. Эми көчөлө кетпейсиздерби? Эми көчүп кеткенге bu ата жерде калган жерден сай үстүн бубагында көчүрө албай койду делди. Көчпөй коюшту. Анан эми отуруп калдык, анан эми не кандай кылабыз? Азыр эми айылда деле жаш балдар калбаптыр. Мектеп жок экен, фап жок экен. Жаш балдар окууга киргенде кетип калышат. Кайта жастагы каникулда келишет. Бирин эки малын карашат. Ата бабалар жердеген жерде ушул жерде туулганбыз деп жашап жүрөт экенсиз да. Болбосо кетип калмакпыз биз. Себет жок болсо деле. Свет жок. Шатты көрдүңөр. Жол болсо жанагындай эшеги минип келесиң, эшеги бары. Эшеги жогу жонуна зардалдагы болуп көтөрүп алып мишогун продуктун көтөрүп ташыйт. Эми оң келсе көчүп эле кеттиңиздер эми. Макул. Майли, аман болгула айдан айындар. Жакшы кетип алгыла, саламат болгула. Ракба түшүндүп. Болтур, Бар экен деп кабар алып койгонуңарга. Болтур, тынч болуңуз. Када балдар
Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Adangizlar? Gençler, İşingizlar olsun. Yaxshi. Rahmat. O bu suvni qayerdan tartib kelyapsizlar? Suvdaymi bular? Bu yerda başat var, bulak. O yerden tartib kelyapmiz. Özümüzge jengildik bolsun dep, şulardan satып alып kelip. Өзүнчө үйгө тартып, Ha, үйдүн алдына таза суу дең. Taza su, Кышкыга шарт түзөт экенсиздер да. kışkıga şart düzüp şu. Эми кышында бул тоңуп калбайбы? Kışında toңбойт. Başattın su jengil neme bolot da. Isık bolot, жылуу bolot. Булактын суусу, э? Ha, Кышында тоңбойт, э? Kışında toңбойт. Азыр канча алыстыктардан алып келип 200 metr bolot. Отура алчы. 200 метр алыстан алып келип Ha, 200 metrlerden alıp kelip. Жер жумшак эле экен? Ha, jeri jumşak ekan. Su koyup, yumuşartıp alıp anam kazıp kelip yer katıyor. Суу менен, э? Ha, su koyulgan da. Şu karatı alıp kelip. Su menen yol masalesi çatagırak da. Alıp. Эми айыл жери болсо дагы, жашоо шарты татаал болсо дагы бир аз сууну үйгө жакындатып, шартты жеңилдетели деп атат экенсиздер да. Селер çatagırak. su чыгарайлык деп атырк. Ысык суу муздак суу, э? Мына айылдын эли дагы ошентип өзүнүн жетишпеген жактарын өз күчү менен, өз аракети менен мынтип жетип атат экен. Мен жол алайын. Бул жакта дагы бир көчөлөр бар дейт. Кургоктуу дейби? Ошол жакта дагы бул жакта айылда унаа техникалары жок экен. Ошол жакта бар дейт го, бир көрүп келейинчи. Барбы ошол жакта? Al yakta da var. Мелиңиздер. Meyli. Алгылыкты иштебериңиздер. Барайын. Болуптур. Meyli. Кызыл Бейит айылын көчөлөрү алыс жайгашкан. Аралыгы 10-дон 15 чакырымга чейин. Биз бет алган Кургоктуу көчөсү 20 түтүн үйдөн туруп, эң кызыгы автоунаа жүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Кандайсың эке? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жақсы. Демдисизби? Отурасыз? Отырам қағылып. Салқында олтурат экенсиз да. Салқында отырабыз, өткен кеткен текшерип, ким бар, ким жақсы хабар айтат. Жер мындай. Буягыбыз бел, буягыбыз көл. Жол жок дең, э? Жол жок. Bir Кудайга шейин отырабыз. Оруп сыркаган болуп калат экен, башка болот экен. Көлдөн өтө албай, бала чака барса кабар алып турат ушу. Эми сизге окшогон кары картаңдар өтө албайт дем көлдөн. Канча жаштасыз эне? 83-тен. 83-тө болсоңуз сиз туулгандан бери ушул жердесизби? Туылганда Аксыда туылгам. Турмуш экен, ушу жака түшкем. 20-тегі Максим Горкийдин мектебинде окугам. Горкий мектеп ал убакта. Эми сиз бул жерге келгенден бери свет жок да. Мен келгенден бери чырак менен жашачубуз. Чырак да жок. Сапкос болгондо чырак берди, ошондон бери сүйүнүп чырак көтөрүп калдык. Анан жанагыдай батарея сатерия анда жок эле. Азыр монтип Азыр эми солнечный берди. Унузуна да рахмат. Эне бул жакта техникалар бар экен да, бул жол жок жака кантип келип калды деп таң калып атам. Буну мингендер барбы? Бар. Ким, улуңуз же небереңизби? Небере балам. Небереңиз барбы үйдө? Бар үйдө, ошону жумшайын да. Талгат. Бул жакта жүрөбү? Ошол апарып алып келет. Улоого деле жүрө албай калдым балам, башым тегеленет. Тамак ашты бүт жаштар алып келет экен да? Ыраста алып келет. Жана Азык түлүктүн баарын, Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бул жакта техникалар силер минет экенсиңер да? Ооба. Көрсөк болобу? Болот. Жүрүңүзчү. Макул энеке. Талгат, бул техникалар кандай келип калган да? Жол жок экен. Жол болгон убагында бел ашып келген. Наркыл айылдан Гүрсай деген айыл. Бел ашып келген техникалар. Азыр жол жок.
кайра аркага кеткени мүмкүнчүлүк жок. Айылдын ичинде ошо канча иштерге жарайт. Ошого колдонобуз машиналарды. Мынау трактор жүрөбү бул? Жүрөт. Жаш көз керек убагында иштетебиз. Жер айдайсыңар кадимкидей эле. Жер айдайбыз. Өзүбүз ушу керектүү иштерге, андан бөлөк дагы жараган иштерге жүргүзөбүз. Бир нерсени тарттырганда, Бир нерсени тарттырганы, бирдекени сүйрөтүп өйдө болду экен. Ишке жарактуу иштерге колдонобуз. Жакшы келип калып. Айылдын ичинде эле ошо наркыл айыл, беркил айыл жер айдаганда, айрыкча жас камал, эрте жаста айдаганда ошондой убактарга колдонобуз. Анан калган учурларда ушинтип турат көлөкө жерлерде. Эми бул жерде канча үйдө бар да, эми техника мен көрө албадым көпчүлүк эле үйлөрдөнчү. Техника аз бул жакта. Мүмкүнчүлүгү барлар алып келип калган жол барында. Анан жолдор эми сел жүрүп, жаз кызын таштар көчүп дегендей жолдор бузулуп, өкмөт тарабынан жол сүрүлүп берсе эле бели ашыгып, анан бел жабылып калган, таштар түшүп дегендей. Адамдар эми мүмкүнчүлүк жок да барып оңдогону. Чоң таштар сел алып кеткен дегендей. Мына жүргүзүп көрсөк болобу? Ооба, болот. Эми айдабасак дагы ордунан дегендей. Ордунан жүргүзсөк болот. Кайсыны жүргүзүп көрөлү? Жугуленби же мына трактор жүрүш кичине кыйыныраак. Жүргүзүп көрсөк болот. Аз аккумуляторун улайын. Şu akkumulyatorun olanı. Dur. О, бисмиллахиррахманиррахим. Скоростан чыгарабыз. Чыкты окшойт менимче. Ручной тартып коеюнбу? Жок, тартып алабыз. Пульсты бирок аталдырайын. Эми базаны старт. Болду окшойт, а? Болду. Газ берип койгула. Кичине газ берип койушум керек экен, а? Кичине газ берип кой. Эми көбүнчө керек убакта эле жүргүзөт экенсиңер да. Керек убакта эми өзүбүзгө керектүү малда жүргүзүп айдайбыз. Жактан суу жекке эле барабыз, бели ашып кете албайсың аракка, жол жок дегендей. Айылдын ичинде эле суу жекке барып, керектүү майда чүйдөрдү алып келгенде үйгө чейин алып келип, суудай эле каттайбыз. Жеңил машина менен анан көбүнчөсү үйдө турат. Керек убагында эле айдамайбыз. Nereye başına? Жакшы? Жакшы. Мынакей. Бул айылда аралга түшүп калганда эле унаалар эч жакка барбайт, шаарга чыкпайт дегендей, башка район менен каттоо деле жок. Суунун жээгине барып, өзүнө керектүү азык-түлүктөрдү, оор буюмдарды ушул унаа менен үйүнө алып келип алышат. Анан бул айылдан ошо суу жээкке чогулткан тыбыттарын, бул айылда ушу жаңгак менен тиричилик өткөрүшөт экен. Жаңгак түшүм болгондо ошолорду суу жээкке алып барышып, андан наракка паром менен алып өтүшүп, соода сатыкта жүргүзүп турушат экен. Жакшы Талгат, бул жактагы УАЗ беле кандай? УАЗ. Алында жүрсө керек, Жүрөт. Айылдын аз да болсо техникалык жагынан камсыз кылып турат экенсиңер. Керектүүсүн айдап, жерлерин айдап берип, керектүү жумуштарын бүтүрүп берип дегендей. Кайтайын анда мен. Бол. Хоп. Қазек, қандай иним? Барып келдің бе? Ооба. Қиналбай, шаршамай. Барып келдим. Ахвалын сұрап. Ооба. Мынакей. Талай, келем, кеттик. Абайда.
Аксай район Акжол айыл аймагынын Кызыл Бейт айылына болгон сапарым кары десем болот. Чындыгында аябай көп айыл экен. ФАП, мектеп, бала бакча, деги эле жолу, жарыгы жок. Мына ушинтип программанын башында кантип келген болсом, ошентип кайрадан жээкке баратам. Бул айылга өкмөт тараптан, мамлекет тараптан бир аз көңүл буруп койчудай айыл экен. Мен айылым көрсөтсө, кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Эсептелүү гана айылдарга жарык жеткирилген эмес. Ошондой жарыгы жок айылга. Ал айыл Аксай районунун Барбарис деп чечтим. Конфеттер барлыгы барбарис деген. Ушудан жасалат экен. Укмуш. Жанагындай солнечный жакшы. Жакшы.